корейстер, булар японецтер десем ишенесиздерби? Чындыгында Япония көптөгөн үстөмдүктөрдү кылып келген. Тарыхый дагы Япония менен байланышы өтө көп Кореяныкы. Япониянын колониясында көп жылдардан бери Япония башкарып келген. Бирок ошол башкаруунун негизинде японецтерден дагы калган көп адаттарды ушу корейстерден дагы байкасак болот. Бүгүн бирде окудум. Ошонун бири бул шокунин дегени бар экен да. Шокунин дегени японский сөздөн алынган. Шокунин дегени мааниси бул деген любой сферада, любой жумуштун эң мыкты аткарып, ошол ишти берилип кылуу дегенди билгизе турган сөз экен. Азыр мен сиздерге көрсөтүп коеюн. Биз заправкадабыз. Бул жерде газ менен заправлять эткен заправка, жалаң газдар болот. Анан бул жерде таксилер бүт ушундай болгон, газ менен жүргөн таксилер. Анан могул таксисти карап коңуздар, көрдүңүздөр, формасы эле чек-чеет, өзүнчө бир гос органдарда же болбосо бир таможниктерде эле көрүнөт. Бирок чындыгында бул таксист өзүнүн жумушун мыкты аткарат дегендин белгиси. Өзүн таза кармайт, машинасын таза эметет, кийинген дагы формасы өзгөчө. Бул жерде бүт такси кызматында жүргөн автоунаалар. Ошондой туугандар, бул деген ошо любой жумушту жакшы жана так ошол жумушубузга берилип аткаруу дегенди билсек болот. Эгер ошончолук берилип, жакшы кылып, качественно кылып аткарсак, сөзсүз түрдө ал жумуштун аркасында ийгилик күтүп турарын унутпашыбыз керек. Андыктан сиздердин оюңуздар кандай? Алдына комментарийга жаза кетиңиздер, ой пикирлериңизди калтырып кетиңиздер. Видео жакса бир лайк. Сиздер менен Шабданов, Корея.